Күндүз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы. Аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. УКМК төрагасынын жардамчысымын деп элди алдаган киши кармалды. Шектүү прокуратурага иши түшкөн адамдын маселесин чечип берем деп $7,5 миң алган. Кыргыз-өзбек кызматташтыгы өнүгүү жолунда. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга жумушчу сапары менен келди. Мектептин аянтын менчиктеп алышкан. Жалал-Абадда мамлекеттин жери кайтарылды. 1-9 май күндөрү эс алабызбы? Токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Элге өзүн УКМКнын кызматкери жана төраганын жардамчысы катары тааныштырып, мыйзамсыз иш-аракеттерди жүргүзүп келген жаран кармалды. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. Билдирмеге караганда ал Тажикстандын жараны аркылуу кишинин ишенимине кирип, прокуратура органдары аркылуу жаздык ишин токтотуу үчүн $7,500 акчасын алган. Ошондой эле ал УКМКнын борбордук аппаратында иштей турганын, анын иш бөлмөсү УКМК төрагасынын кабинетине жакын жайгашкандыгын билдирген деп жазылган маалыматта. Атылган факты боюнча шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен иш козголуп, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кыргызстандын аймагында террордук ишмердүүлүк жүргүзүүгө катыштыгы бар деп издөөдө жүргөн 57 жаштагы чет өлкөлүк кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК анын өлкөгө мыйзамсыз киргенин билдирди. Шектүү Кыргызстандын аймагында эл аралык террордук уюмдардын идеяларын жайылтуу менен алектенген. Ошондой эле жарандарды тыюу салынган уюмдарга азгырып келген деп жазылган маалыматта. Кармалган киши УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда эл аралык террордук уюмдар менен байланышы бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Кыргызстандагы тынчтыкты сактап калуу жана өлкөнүн өнүгүүсүнө өлгө түзүү үчүн ар кандай бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө тыкыр көзөмөл салып, колдон келсе чектөө киргизүү керек. Мындай пикирин байкоочулар билдиришип, алар жакында эле түзүлгөн Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы аттуу оппозициялык уюмга каршы экендиктерин айтышууда. Бийлик Жапаровдун колунда болгондуктан анын досу УКМКнын төрагасы Ташиевдин бийлиги өлкөнүн кош бийлигине айланып, Маалым болгондой, Бишкекте Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы аттуу оппозициялык уюм түзүлүп, алар Кыргызстанда адилеттүү укук системасын түзүүнү көздөшөрүн айтышкан. Биз Франциянын тажрыйбасына тандаганбыз. 2010-жылы аны чаанып Англиянын парламент башкаруу салтына өттү. Деген менен оппозициялык кыймылдын түзүлүшү сынга алынып, алар өлкөнү өнүктүрүүгө эмес, бөлүндүрүүгө басым жасайт деген пикирлер айтылууда. Оппозициядагы эсине келиш керек, акыл эсине. Алар дагы илимдүү, билимдүү болуп, мындай маданияттуу, конструктивдүү жагына оош керек. А бизде кандай болуп атат? Мына бизде аша чапкандык болуп атат да. Мисалы үчүн демократия деселе, бизде пикет митинг болот да. Адам укугу деселе музейге жалаңаш аял чыгарабыз. Мына ушундай аша чапкан болбош керек да. Бул жерде бардыгы мыйзамдын негизинде акыл эс менен ардан бери болушубуз керек. Аларды вообще мен түшүнбөйм. Аларды эч ким эл колдобогондон кийин зачем алар деген уюм түшүп, эптеп Кыргызстанга мишат этип иштеп аткан кишилерге мишат этип, НПОшникпиз деп эле ана бут тозуп эле Кыргызстанга ана баягы эле акчанын айынан эле берчиме болгон бул туура эмес деп ойлойм. Ар бир кишинин өзүнүн ою болуш керек. Мен кыргызмынбы? Ошол кыргыздынмын деген деген ошол атты, ошол кыргызмын деген атты татыктуу көтөрүш керек да. Тилекке каршы демократиянын атын жабынып, өлкөдө батыштын саясатын жүргүзүүнү каалагандар адилеттүүлүк жөнүндө сөз сүйлөп, программа түзүп жатканы күлкүлүү дейт саясаттануучу Бейшенбек Абдыразаков. Оппозиция деген, оппозиция чукулай берип, булардын бир эле максат тилеги болот да. Барып эле ак үйдү эртең менен басып алыш керек, эрте туруп, бетин жуубайбы ак үйдү басып алса, 7-дашка жетип алса, ошону ээлеп алса, отуруп алып анан кийин декрет чыга бериш керек. Булардын кылганы бүт биздин салтка, наркка диверсия болот алат. Кыргызды жок кылуунун, тарыхын, элин, журтун жок кылганын үстүндө иштеп келатат да. Мунун баарына мыйзамдын чегинде чек коюш керек да. Оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү буга чейин саясатка да аралашууга жетишкен. Бирок бир иштин өтөөсүнө чыгып, өрнөктүү иш жасадыбы деген суроо турат. Булардын баарын мен жакшы билем. Булардын баардын МПОнун Американын акчасын жеп,
ошолордун немесине семирген кыргыздын душмандары. Тынч жашайбызбы же дагы эмне алекетти чыгарган атышат бу өлкөдө? Мындайлардын кереги жок. Анда мыйзам бузгандар камаш керек, камап салыш керек акмактар. Алардан эч качан жакшылык күтпөйбүз. Убагында иштеп деле жүрүшкөн, эчтеке кылган эмес. Рита Карасартова, Раушан Жээнбек булардын биз билебиз, жакшы билебиз буларды. Булар колунан эч нерсе келбейт. Только элдерди бузат. Мындайларды өлкөдөн чыгарып эле салган жакшы болот деп ойлойбуз. Байкоочулар Кыргызстандагы ар кандай бейөкмөт уюмдарга чектөө коюп, алардын ишин тыкыр көзөмөлгө алуу керектигин айтышат. Антпесе элдин ынтымагы ыдырап, өлкө тагдыры жаргата калат. Гүлдана Момунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Жалал-Абад облусунда жеке менчикке берилип кеткен мектептин жер тилкеси кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка караганда Базар Коргон районундагы Карой айылындагы мектептин жери 2020 жылы менчикке чыгып кеткени аныкталган. Бул факты кийин мектептин жаңы имаратын кураарда билинген. Жер тилкесин мамлекетке кайтаруу максатында Базар Коргон райондук прокуратурасы тарабынан сотко келтирилген доо арыздар толугу менен канааттандырылды. Бюджетке келтирилген чыгымдын баасы 1 миллион 70 миң сом деп бааланууда. Ысык көлдө Калкан 2022 аталышындагы атайын аскердик машыгуу жүргөнү маалым. Анда мамлекеттин тарыхында алгачкы жолу өз каражатына сатылып алынган Байрактар ТБ2 учкучсуз аппараттын сыноо жүрүп, андан ал ийгиликтүү өткөн. Бул көрүнүш коомчулукта оң баага алынып, мамлекеттин коопсуздугун камсыздоого жакшы көңүл бурулуп жатканы айтылды. Жакшы болуп атат мисалы. Президент менен камчыбек ташып жакшы иштеп атышат. Куралдуу күчтөрдү абдан бекемдеп атат, күчтөнтүп атат. Жакшы. Ооба, президентибиздин могу военный жагын караганына туура эле колдойбуз. Дагы күчтөнүш керек. Кошуналарда эми көрүп атабыз кандай ызычуулар болуп атат. Баткенде кандай ызычуу болду. Эми баягы өзүбүздүн күчүбүздү көргөзүшүбүз керек. Эми кыргыз илгертен ким эле? Кыргыз болгон. Кыргыздан Кытай курупкан. Конечно, колдойбуз баягы уже бир машиналарды алып келе баштады пограничниктерге. Эми бесплотниктер, эми конечно, кимге гана жаман. Мен эми бул президенттин куралдуу күчтөрүнө өзүнчө көңүл бургандыгы мени ыраазы кылат. Себеби эмне дегенде мен дагы айтып өтпөдүм, азыр деген абдан кооптуу болуп атат азырчы. Анан мен жакында эле көрдүм, бул барып Балыкчы шаарындагы илгери Союз убагында бул абдан чоң гарнизон болчу. Союзное значение. Ошол жерге барып, жанагындай машыгууларды барып, өзү барып көрүп, өзү көзөмөлгө алганга мен мисалы кошулам. Ыраазымын, жакшы. Менин баам эң жакшы, аябай жакшы. Ушундай болуш керек да. Ушундай күткөнбүз өзү. Президенттин дагы Камчыбек Кыдыршаевичтин да кылып аткан бардыгын колдойбуз. Туура кылып атышат. Күчтүү, военный жактан күчтүү болсок жакшы да, өзүбүз мамлекетибиз күчтүү болсо жакшы да. Армиябыз күчтүү болсо, элибиз күчтүү болот. Тилибиз узун болот. Кайсыл жерде болсо да сүйлөй алабыз. Кудайга шүгүр алынып атат. Кыргызстанда акча жок дей берет. Акча толтура бизде. Жакшы, Кудайга шүгүр кылып атат. Буга чейин эч ким кылган эмес да мындай нерселерди. Кудайга шүгүр кылып атышат. Мен колдойм, чындыгы колдойм. Мен баам эң эле жакшы, азыр куралдуу күчтөр күчтүү болуп калды да. Мына президентибиз жакшы иштеп атат, эң жакшы иштеп атат. Бар жакта президент өзү жүрөт, эң сонун иштеп атышат. Камчыбек Кыдыршаевич да сонун иштеп атат. Проблемаларды акырынан чечип келе атышпайбы? Мен жеке оюм президент менен Камчыбек Ташиев жакшы иштеп атат да. Мен колдойм. Кече көрдүк, жакшы техникаларды алып келиптир, военный техникаларды. Ошол значит өлкөбүз өнүгүп атат. Негизи биздин президент азыркысы менин билишимче жакшы эле. Жакшы эле эмес, 5 десек деле болот окшойт. Ташиев деле жакшы эле болуп атат. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жакшы иштегендери. Кыргызстан кичинеден оңолуп келатат. Ошо жана военный жактан суроо бердиңер. Азыр кичине күчтөнүп жакшы болуп атат. Кичине чамчамелер кошулду. Манкалар деги булар келди. Арак жактан. Военный жактар мурункудан көрү тамак ашы деле жакшы деп угам. Эми изилебиз барып атат армияга, бирок күчтүү, жакшы азыр. Мурунка караганда кыйла эле жакшы мындай. 100 деп өзөмдө бир 85ке барат да. Ана ачыгын айтыш керек. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго дагы рахматыбызды айтыш керек.
БКМ башчысы Камчыбек Кыдышевич Ташиевке да рахмат айтыш керек. Анткени чындыгында болуп көрбөгөндөй салым кошуп атышат өлкөнүн өнүгүшүнө, армиябыздын өнүгүшүнө. Андан кийин мен ойлойм ушундай иштер жүрүш керек. Алардын саясаты колунан келишинче аракеттерин кылып атышат. Мен өзүмдүн жеке көз карашым түз эле болуп атат. Буларды колдоо көргөзүп коюш керек. Ташы иштегенге жолтоо болбой кыргыздар бири-бирибизди көтөрүп ушундай бир жакшы иш алып атканда жакшы көз караш менен карап койсок туура эле болот го, туура эле иштеп атышат деп ойлойм. Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга жумушчу сапары менен келди. Маалыматка караганда, аны Ош эл аралык аэропортунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Бүгүн эки өлкөнүн өкмөт башчылары бир катар жолугушууларды өткөрүп, ошондой эле чек арага жакын облустардын жетекчилери менен кезикти. Бүгін 1 апрель Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргыз Республикасына жумушчу сапары менен келди. Сыйлуу конокторду Ош эл аралык аэропортунан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Андан соң Ош шаарында эки өлкөнүн өкмөт башчылары Акылбек Жапаров жана Абдулла Арипов Баткен облусунун Лейлек районунун Маргум айылындагы жалпы билим берүүчү орто мектептин ачылыш салтанатына онлайн катышып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевке жана Өзбекстан Республикасынын эл агартуу министри Бактыёр Саидовго мектепти салтанаттуу ачууга уруксат беришти. Уруксат беребиз, ачыңыздар, жолдош министрлер. Маалым болгондой, Ошто президенттин чек арага жакын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстан Республикасына чектеш облустарынын акимдеринин кеңешинин 4-чү жыйыны өтүүдө. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун жана энергетика, айыл чарба, транспорт, чектеш соода жүгүртүү жаатындагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Өзбек мамлекетинин ошол чек арага жакын жайгашкан элдерге жардам катары Кадамжай, Сох, Кадамжай, Шахимардан жолдордун өтүү боюнча шарттарды түзүп берип, жолдорду оңдоо берүү боюнча дагы биз тараптан иштер болуп жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан кеңеш өтө маанилүү деп эсептейбиз. Бул жерде бүт чек арага жакын жайгашкан областтардын жетекчилери келип, эки тараптуу кандай жумуштарды аткарабыз жана кызматташабыз деген маселелерди бүгүнкү күндө талкууга алып жатабыз. Bir qator masala muammolarni demak bu yerda ko'rib chiqish belgilangan va o'z navbatida biz ham o'zimiz takliflar bilan bu yig'ilishda ishtirok etyapmiz. Qo'shni Batken viloyatining ham takliflari bor. O'ylaymanki bugun ijobiy yakuniga yetsa o'rtamizdagi mana shu barcha birinchidan iqtisodiy sohadagi qolaversa boshqa yo'nalishlardagi aloqalarimiz ham mustahkamlanadi. Өзбекстан Республикасы Кыргыз Республикасы үчүн ишенимдүү кошуна, стратегиялык өнөктөш жана бир тууган мамлекет. Мындай пикирди Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин талкуулап жатып билдирди. Кылымдардан бери келе жаткан салттуу достук, жакшы коңшулук, тарыхый, маданий жана үй бүлөлүк байланыштар, ошондой эле жалпы руханий баалуулуктар кыргыз-өзбек мамилелерин бекем пайдаланып түзөт. Мамлекет башчыларыбыздын өз ара бекем саясий эркинин негизинде акыркы мезгилде кыргыз-өзбек мамилелери стратегиялык өнөктөштүн жаңы сапаттык деңгээлине чыкты. Кеңешмеде Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов өз кезегинде жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, өлкөлөр ортосунда өнөр жай кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жатканын, энергетика, транспорт, логистика тармагында олуттуу биргелешкен долбоорлор ишке ашырылып, ал эми долбоорлорду финансылык жактан колдоо үчүн Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке киргизилгендигин кошумчалады. Карdosh Qirg'iziston bilan ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, strategik sheriklik munosabatlari bog'lab turadi. Shuni katta mamnuniyat bilan qayd etmoqchimanki, bugungi kunda ikki davlat chegaradosh hududlari rahbarlari kengashi mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning samarali va amaliy mexanizmiga aylandi.
Тараптар Иркештам Дарыткоргон Үчкоргон автожолунун Кызылкыя шаарындагы чектеш соода логистикалык борборунун курулушун, ошондой эле биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун конкреттүү аспектилерин талкуулады. Ошондой эле жолугушуунун катышуучулары соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар жана даяр экендигин белгилешти. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Лейлек районунун Маргун айылында Өзбекстан Республикасынын каржылоосу менен курулган 330 орунду мектептин ачылыш аземи өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов видеоконференция байланыш режиминде катышып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевке жана Өзбекстан Республикасынын эл агартуу министри Бахтияр Саитовго мектепти салтанаттуу ачууга уруксат беришти. Кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаровдун өткөн жылдагы Өзбекстанга болгон иш сапарында жетишилген макулдашууга ылайык Өзбек тарап Баткен облусунун Маргун жана Самаркандек айылдарына 2 мектеп куруп бермей болгон. 8 ай аралыгында Лейлек районунун Маргун айылындагы мектептин курулушу бүтүп, ачылыш аземи өткөрүлдү. Ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов видеоконференц байланыш режиминде катышып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевке жана Өзбекстан Республикасынын эл агартуу министри Бахтияр Саидовго мектепти салтанаттуу ачууга уруксат беришти. Бул негизинен биринчиден ичинде окуй турган балдардын, ата-энелердин жана жалпы ушул жердеги мугалимдердин чоң бакубат кубанычы. Bir жыл убакыттын ичинде эки президенттин макулдашуудан кийин мындай заманбап пландын ишке ашып, дароо ишке берилип жатышы бул абдан чоң белгилей кетчү маселе. Андыктан биздин ушул эки элдин достугу түбөлүктүү болуп, мындан ары дагы жакшы иш-чаралар жүрө берсин демекчимин. 330 орунга ылайыкташтырылган мектептин курулушу өткөн жылдын июль айында башталган. Жалпы сметалык баасы 3,5 миллион АКШ долларын түзгөн имарат саманбап типте курулуп, бардык шарттары менен бүткөрүлдү. Өзбекстан Республикасынын эл агартуу министри Бахтияр Саидов бул мектеп кыргыз-өзбек достугунун түбөлүк белгиси болуп калаарын белгиледи. Өзбекстан Республикасы курулган бул мектеп биринчиден бул Кыргызстанга болгон сезимдери жана Өзбекстан менен Кыргызстандын түбөлүк достугунун символу болуп саналат. Албетте бул мектеп аркылуу келечектеги боордош элдерге мындан да жакын болобуз. Бул жакындашуу ар бирибиздин ички туйгубузда, жүрөгүбүздө деп эсептеймин. Рамзы хисапланады. Чек-арада жайгашкан четки айылда 3 кабаттан турган типтүү мектептин пайдаланууга берилишин жергиликтүү тургундар да кубануу менен кабыл алышып, боордош өзбек элине ыраазычылыктарын билдиришти. Бул мектептин келечекте билимдүү жаштар өсүп чыгып, эки элдин достугун дагы да чыңдоого салым кошоорун элеттиктер айтышууда. Буганын президенти ушун Мирзоевго чоң рахматыбызды айтып кетейин мен. Өзбек жалпы элине бизге бул жердеги биздин окуучулар Куда кааласа, бул окуучулардан шундай bir стандарт жаңы мектепте бүтүп алса, каналды биеттен президенттер чыгышы мүмкүн, премьер-министр чыгышы, депутаттар чыгышы мүмкүн, шундай жакшы ниет тилектерди. Биздин айылга шундай чоң мектеп түштү. Биздин элдер аябай ушуга кубанып атабыз. Бул мектептин бардык шарттары бар экен. Бизди көрбөгөндү балдарыбыз көрүп, балдарыбыз шундай чоң мектепте окуп, бардык шарты бар мектепте окуп, жокору билимдүү болушуга биз сүйүнүп атабыз, элдер бардыгыбыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын анын ичинде Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыкта жакшы жолго коюлуп, буга чейин Сох анклавын Өзбекстандын негизги аймагы менен байланыштырган. Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылган. Натыйжада анклавдагы жарандар 4 сааттык жолдун ордуна 1 саатка жетпеген аралыкта каттоого мүмкүнчүлүк жаралган. Нурказы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Милициянын аймактык кыйгарым укуктуу өкүлдөрү, аймактык тескөөчүлөр жаңы атайын формалар менен камсыз боло баштады. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Кече Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери алгачкылардан болуп форманы кийип сапка тизилишкен. Шаардык милициянын башчысы Акылбек Мамасиитов мындай кадамдар министрлик жүргүзүп жаткан реформанын алкагында жасалып жатканын айтты. Мындан сырткары жакынкы күндөрдө ар бир милициянын аймактык кыйгарым укуктуу өкүлү атайын планшет жана видео камералар менен камсыз болот деген Мамасиитов. Ушундай эле жаңы үлгүдөгү формалар жашы жете электер менен иштеген инспекторлорго да берилмей болгон.
Жалал-Абад облусуна быйыл 19 айылды таза суу менен камсыздоо мерчемделүүдө. 2021-2022 жылы Жалал-Абад облусундагы 58 айыл таза суу менен камсыздоо пландалган. Ага улай эле конкурста жеңүүчү болгон суу чарба башкармалыктарга техникалык шаймандар тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жалал-Абад облусунда быйыл 19 айылды таза суу менен камсыздоо пландалууда. Бул иштер 5 жылдык программанын алкагында жүргүзүлүп жатат. Анда 2021-2022 жылдары облустагы 58 айылды таза суу менен камсыздоо мерчемделген. Исламский бак өнүктүрүү жагынан 25 айыл, анын былтыр 14-өн тапшырганбыз. 19-уну быйыл иш жүрүп атат. Кудайга тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Андан сырткары республиканский бюджеттен 34 айылыбыз бар. 34 айылдан быйыл 4-өн тапшырабыз деген пландарыбыз бар. Жергиликтүү фонддор бар. Ушулардын жалпы эсеби менен быйылкы жылга 58 айылды иш жүрүп атат. Балтагулов айыл аймагынын Ызар тазалык муниципалдык ишканасы айыл өкмөт башчысы Назарбеков Байыш Мадамбекович. Буга улай эле облустагы таза суу менен камсыздоо ишканаларынын арасында конкурс өткөрүлгөн. Сынак айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында уюштурулган. Анда 32 мекеме сынактын жеңүүчүсү болуп, техникалык тейлөөгө ылайыкташкан шаймандар менен сыйланды. Жалпысынан 38 мекеме катышкан. Бул биздин Кашкас айыл өкмөтүнө Пачата таза суусу 2002 жылы уюштурулган. 2002 жылдан уюштурулуп, бирок материалдык базасы жакшы болгон эмес. Негизинен 300 түтүндү суу менен камсыз кылат. Конкурс жарыяланыптыр. Ошол муниципалдык ишканаларга ошол шаймандар алып берилет дегенден кийин биз документтерди даярдап тапшырганбыз. Ошол Аксы районунан 5 ошондой муниципалдык ишкана тапшырдык. Кудай насип кылып бүгүнкү күндө азыр биз жеңүүчү болуп турабыз. Бул таза суу маселеси чындыгында орчундуу маселе шаар боюнча. Бул шаардагы таза суу түтүктөрү дагы союз малында курулган. Ага дагы бир топ жыл болуп эскилиги жетип, азыркы учурда көйгөйлөр бар. Ал көйгөйлөрдү ошол ордунда чечүүгө аракет кылып жатабыз. Айылдарга таза суу жеткирүү долбоорунун алкагында калктуу конуштарды 2023 жылга чейин таза суу менен камсыздоо пландалган. Анын алкагында 2021 жылы Жалал-Абад облусундагы 9 айылга таза суу киргизилген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Мамлекеттик ипотекалык компанияга быйыл 8 миллиард сом бөлүү каралган. Анын 400 миллион сомун финансы министрлиги бөлүп берди. Бул тууралуу 1-апрелде Жогорку кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында компаниянын жетекчиси Аида Төлөгөнова кабарлады. Анда арзан турак жай 2015-2020 программасын ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маалымат угулуп, Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруунун жолдору талкууланды. 8 миллиард сомдун 3,5 миллиард сомун аймактардагы турак жай курулушун каржылоого багыттоо пландалды. Биринчи кезекте Баткен районунун чек ара айылдарынын тургундары үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталат. Тактап айтканда максат жана Аксай айылдары тандалып алынган. Андан ары бардык аймактарда көп кабаттуу үйлөрдү куруу мерчемделүүдө. Маалыматка караганда Менин үйүм 2021-2026 программасына катышуу үчүн 34.345 жаран катталган. Каржылоо башталгандан бери тагыраагы 2021 жылдан тарта жалпы 1,6 миллиард сомго 732 ипотекалык насыя берилди. Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде бюджеттик тармактык кызматкерлерине жеңилдетилген ипотека жылына 4% менен берилет. Ал эми жеткиликтүү ипотека жылына 8% менен бардык категориядагы жарандарга берилүүдө. Ипотекалык кредиттер 3 өнөктөш банк аркылуу чыгарылүүдө. Айыл банк, Эреске банк, Бакай банк. Министрлер кабинети 1 майдан 9 майга чейин эс алуу күндөрүн жарыялоо боюнча токтом долбоорун сунуштады. Документ эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги тарабынан иштелип чыгып, министрлер кабинетинин сайтында коомдук талкууга коюлду. Мамлекеттик бюджеттен каржылануучу мекемелердин жана ишканалардын 5 күндүк графиги боюнча иштеген кызматкерлер үчүн 1 майдан 9 майга чейин дем алыш күндөрү белгиленет деп айтылат долбоордо. 5 күндүк график боюнча иштеген жеке менчик юридикалык жактардын жетекчилерине бул токтомго ылайык эс алуу күндөрүн жылдыруу сунушталат.
Жалал-Абад мамлекеттик университетинде дарыгерлерди даярдоо процессинин катышуучуларын биргелешкен форум өткөрүлдү. Өткөрүлүп жаткан иш-чарага окуу жай жетекчилиги, медицина тармагынын аяктаган студенттер жана жумуш берүүчүлөр чакырылган. Максаты медицина тармагында билим берүүнүн сапатын жогорулатуу болуп саналат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Ушул бизден медициналык билим берүүдөгү Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде бүгүн 1 апрель биргелешкен форум өткөрүлдү. Мында медицина тармагындагы кемчилдиктер буга улай эле жетишкендиктер айтылды. Ал эми келген катышуучулар менен билим берүүнүн сапаты боюнча талкуу жүрдү. Биринчи жолу форумга чакырганда биз иш берүүчүлөр, дипломдон кийинки окуу жайлар, бүтүрүүчүлөр, 6-курс бүтүрүүчүлөр, бүтүп кеткендер, канча жылдан бери бүтүргөн 5 выпуск болгон экен, 5 выпусктан ар биринен чакырылып бардыгын, анан сырткары иш берүүчүлөрдөн сырткары ар бир каалап иштеп жүргөн дарыгерлер, ошолор баары чакырылган. Чакырылып келгенде бүгүн форумда резолюция кабыл алынат. Кандай бизде жетишкендиктер бар, кандай кемчиликтер бар, көбүрөөк кемчиликке көңүл бургубуз келип атат. Мындай форумдар медицина тармагынын билим деңгээлин жогорулатууга бир топ пайдасын тиерин билдиришет. Мындан улам ушул сыяктуу иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турушу керектигин дарыгерлер айтышууда. Мындай форумдарды 5 жыл, 10 жыл мурун жанагы медициналык окуу жайлар жаңы түптөлүп, жаңы уюштулуп келатканда ошондон баштап өткөрүп кетиш керек эле. Мана азыр көрүп атасыңар, коомчулукта жетекчилердин ичинде дагы ушул медициналык окуу жайлардын бар экенине ача ойлор айтылып атат да. Кереги бар, кереги жок деп. Ошонун баары жана информациянын, маалыматтын жоктугунда. Ошондуктан бүгүнкү форум ошол элге, адистерге, кала берсе өзүбүзгө, медиктерге эле ушул проблемалардын бар экенин көрсөтүп, анан кандай чечилиш жолдору бар. Ошол ойлорду айтканга мүмкүнчүлүк берет да. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультети алгач 2010 ачылган учурда тапшырган студенттер бул жылдар аралыгында бир топ өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын айтышат. Медицина факультетинин 2010 жылы ачылганда биринчи болуп тапшырганмын. Өзүм негизи Таластан келип тапшыргам атайын Жалал-Абадка. Биз биринчи келип окуганда аябай эле база начар болчу, мындайча айтып берем эле. База негизи аябай слабый болчу. Андан бери мына 5 жыл, 6 жыл өттү. База аябай оңолду азыр. Негизинен базалар аябай жакшы оңолду. Бизде Жалал-Абад мамлекеттик университетинин бирден бир плюсу бул пациенттерге доступ жакшы болот. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде медицина факультети 2010 жылы уюштулган. Жамунун медицина факультетинин бүтүрүүчүлөрү өлкөнүн бардык аймагында калкты медициналык жактан тейлөө багытында татыктуу ордун таап иштеп келишүүдө. Учурда аталган факультетте 4000дей студент окуп жатат. Аларга 200дөн ашын профессордук окутуучулар курамы билим берет. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик медициналык окуу жайлардын клиникалык базасын шартын талдоо аяктаганын билдирди. Анын негизинде тизмедеги 17 мекеменин 9-унун клиникалык базасы жетишсиз, айрымдарында такыр эле жок экени аныкталганын билдирди. Мындан улам жети окуу жайдын лицензиясы жокко чыгаруу тууралуу билим берүү министрлигине сунуш берилди. Ушул жылдын февраль айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдө медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17си жабылаарын билдирген. Аны бул жайларда окутуу талаптарга жооп бербеген менен негиздеген. Өлкөдө медициналык багытта 28 миңден ашык чет элдик жаран билим алат. Алардын 8 миңге жакыны коңшу өлкөлөрдөн болсо, 20 миңдейи Пакистан, Индия, Бангладеш сыяктуу мамлекеттен келгендер. UFC чемпиону Валентина Шевченко чемпиондук титулун коргоо үчүн 11-июнда Бразилиянын мушкери Тайло Сантос менен беттешет. Турнир Сингапурда өтөт. Эске салсак, Шевченко Жулиана Пеня менен болгон беттешти. Аманда Нунести утуп, кийин кыз келиндер арасындагы салмак категорияга карабастан лиганын рейтингинде 1-орунга чыккан. Шевченконун атаңдашынын эсебинде 20 беттеш болуп, анда бир жолу гана утулган. Тайло Сантос UFC'нин жеңил салмак категориясында 5-орунду ээлейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү уласын, саламатта туруңуздар.